Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун эфиринде Кыргызстанда таксинин тарифтери мамлекеттин көзөмөлүндө болоорун билдирди. Анын айтымында учурда такси рыногунда Яндекс компаниясы үстөмдүк кылууда. Буга байланыштуу бийлик компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын ишин жөнгө салуу чараларын даярдап жатат. Жылдын аягына чейин бардык такси кызматтары лицензиялык системага өтөт. Мындан тышкары мамлекет тарифтерге байланыштуу маселелерди жөнгө салат жана компаниялар белгиленген эрежелерди аткарууга милдеттүү, деди Амангелдиев. Ал бул багыттагы иштер уланып жатканын жана мамлекет такси рыногунда баалардын туруктуулугун камсыздоого ниеттенип жатканын кошумчалады. Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларды реалдуу убакыт режиминде онлайн идентификациялоо системасын ишке киргизүүдө. Ведомстводон билдиришкендей, бул система жарандарга учурда жашап жаткан жеринен добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берет. Добуш берүүчү шайлоо бюллетени анын каттоо дареги аркылуу тастыкталган шайлоо округу боюнча басылып чыгарылат. Азыркы учурда БШК идентификациялоо системасын шайлоо жабдууларынын бардык түрлөрүн жана башка маалыматтык ресурстарды модернизациялоону улантып жатат. Бардык иштер шайлоо процессинде колдонулуучу системалар менен жабдуулардын коопсуздугун, бүтүндүгүн жана сакталуусун камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө. Ошондой эле маалыматтык системалардын кибер коопсуздугуна да өзгөчө көңүл бурулууда. БШКнын системдик администраторлору шайлоочулар тууралуу маалыматтарды, шайлоо участкаларынын чек аралары боюнча картографиялык маалыматтарды жаңылап, тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларындагы компьютердик жана перифериялык жабдуулардын сакталышын камсыздоодо. Белгиленгендей, август айында жана сентябрь айынын башында БШК онлайн идентификация системасын жана жаңы шайлоо жабдууларын тестирлөө жана аларды колдонууга окутуу боюнча бир катар иш-чараларды өткөрдү. Бишкек жана Чүй облусунда 200 участкалык шайлоо комиссиясынын катышуусунда өткөрүлгөн тестирлөөдө 4687 адам онлайн идентификациядан ийгиликтүү өттү. БШКнын маалыматы боюнча шайлоо процессинде колдонулуучу маалыматтык системалар, шайлоо жабдуулары жана башка техникалык каражаттар толук текшерүүдөн өтүүдө. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайратуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 3 окууда жактырылды. Парламентте билдиришкендей, жыйында баяндама жасаган мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев белгилегендей, мыйзам долбоору Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайратуу максатында иштелип чыккан. Анын айтымында мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоого, тарыхый инсан, элдик баатыр, кыргыз элин ар кандай чабуулдардан сактаган Айкөл Манас атанын атын Жалал Абад шаарына ыйгарууга багытталган. Чолпон Ата шаарында энергетикалык кызматташтык маселелери боюнча 3 тараптуу отурум өтүп, анын алкагында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан 2025-2026 жылдардын жаз айларына чейин электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча протоколго кол коюшту. Энергетика министрлигинен билдиришкенде, кол коюлган документ токтогу суу сактагычындагы сууну сарамжалдуу пайдалануу максатында күз-кыш мезгилинде Казакстан менен Өзбекстандан Кыргызстанга электр энергиясын жеткирүү боюнча тараптардын милдеттемелерин белгилейт. Ошондой эле Казакстандын энергетикалык системасы аркылуу Россиядан жана Түркмөнстандан келген электр энергиясын Өзбекстандын энергия системасы аркылуу Кыргызстанга өткөрүп берүү шарттары макулдашылды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев сөз сүйлөп, коңшу өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыкты улантуунун маанисине токтолду. Биз элдерибизди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу жана аймактагы энергиялык коопсуздукту чыңдоо максатында белгилешкен аракеттерди мындан ары да улантабыз. Өзбек жана казак кесиптештерибиз кол коюлган протоколдорго ылайык электр энергиясын берүү графигин так сактайт деп ишенем, деди министр. Мындан тышкары жолугушуунун алкагында Кыргызстан менен Казакстан ортосунда электр энергиясын жеткирүү боюнча 2 тараптуу протоколда кабыл алынды. Белгилей кетсек, отурумга 3 өлкөнүн энергетика жана суу чарба министрликтеринин жана улуттук энергетикалык компаниялардын өкүлдөрү катышты. Кыргызстандын атынан энергетика министри Таалайбек Ибраев, орун басары Ысманов жана башка расмий өкүлдөр катышты. Ал эми Казакстан жана Өзбекстандан тиешелүү министрликтердин жана компаниялардын жетекчилери келди. Ысык көл облусунун Бостер районундагы Кыргыз деңизи санаторийинде 24-эл аралык ысык көл спорттук оюндары өтүүдө. Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришкендей, катышуучулар спорттун 25 түрүнүн күч сынашууда. Иш-чарага Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Беларусь, Кытай, Индия, Монголия жана башка мамлекеттерден келген спортчулар катышууда. 2001 жылдан бери уюштурулуп жаткан белдеш Борбор Азиядагы эң ири масштабтуу спорттук иш-чарага айланды. 24-эл аралык ысык көл спорттук алкагында гиря, дартс, жеңил атлетика, таяк тартыш, стритбол жана
кум үстүндө сумо боюнча жыйынтык чыгып жеңүүчүлөр медаль жана диплом менен сыйланды. 4-сентябрда башталган оюндар 12-сентябрга чейин уланат. Пакистандын чыгышындагы Пенджаб провинциясында нөшүрүлүп жааган жамгыр жана сел коркунучун жараткан дарыялардын деңгээлинин көтөрүлүшүнө байланыштуу аймактан 25 000 киши эвакуацияланды. Бул тууралуу Анадолу агенттиги кабарлайт. Анда белгиленгендей сел коркунучунан улам эвакуация иштери уланып жатат. Пенджабтын кырсыктардын кесепеттерин алдын алуу боюнча башкармалыгынын башкы директору Ирфан Али Катхинянын айтымында Жалалпур Пирвала шаарында кечээден бери кооптуу аймактардан 25 000 адамды эвакуациялоо иштери аяктады. Катхия ошондой эле провинциянын 25 районундагы 4,1 миллиондон ашык адам жана 4 000ден ашык айыл суу ташкынынан жапа чеккенин, 26 августтан бери табигый кырсыктан кеминде 56 адам каза болгонун белгиледи. Пакистандын тарыхында биринчи жолу Ченаб, Рави жана Сатлеш дарыялары ташып, миңдеген кыштактарды каттап, миллиондогон адамдар жапа чекти. 4-сентябрда Пенджаб провинциясынын расмий өкүлү Навил Шават маалымдагандай, суу ташкынына жана дарыялардын деңгээлинин кескин көтөрүлүшүнө себеп болгон катуу муссон жамгырларынын кесепетинен өткөн айдан бери 1,8 миллион адам жер которгонго аргасыз болду. Пакистандын табигый кырсыктарды башкаруу боюнча улуттук башкармалыгы муссон мезгили башталгандан бери каза болгондордун саны 910го жеткенин билдирген эле. Маалыматка караганда азыркы сел 2022-жылы 1700дөн ашык адамдын өмүрүн алган, өлкөнүн 1/3 бөлүгүн суу астында калтырган жана 32 миллиард долларлык чыгымга учураткан кырсыктан берки эң чоң апаат болуп калды. Бүгүн Бишкек шаарында энелик саламаттыкты сактоо маселелери талкууланды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги, Бириккен Улуттар уюму жана башка эл аралык өнөктөштөр тарабынан уюштурулган. Биздин регион боюнча Кыргызстанда төрөт учурунда аялдардын өлүмдөрү абдан көп саналат. Ошондуктан биз азыр профилактика катары иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Өзгөчө региондордо да абдан көп аялдар өздөрүнүн укуктарын билишпейт, ден соолугун кандай кам көрүш керегин билишпейт. Өзгөчө кош бойлуулук учурунда андан да тышкары үй бүлөдө да колдоо абдан маанилүү. Аялдарды үй бүлөдө да абдан колдош керек, ата-энеси колдош керек, күйөөсү колдош керек, керек болсо балдары колдош керек. Анткени кош бойлуулук учуру абдан оор учур ар бир аял үчүн. Ошондуктан психологиялык жактан, финансылык жактан, өзүнүн менталдык ден соолугу боюнча колдоо керек абдан. Кош бойлуулукту коопсуз коштоо үчүн жалпы жоопкерчилик керек. Айрыкча фолий кычкылын ичүү абдан маанилүү. Анткени ал келечектеги баланын мээсинин жакшы өөрчүшүнө жардам берет. Ошондой эле дарыгерлердин көзөмөлүндө болуу аялдын ден соолугуна байланыштуу чоң коркунучтарды алдын алат дейт адис. Энелердин өлүмүн кыскартыш үчүн биринчи кезекте аял өз убагында учурда туруш керек. Ага чейин ал даярдануу деген болуш керек, үй бүлөнү пландаштыруу деген түшүнүк бар, ошол боюнча даярданыш керек. Ал деген фолий кислотаны ичүү, кандын препараттарын ичүү. Бизде эндемичная зона деп коет Кыргызстанда, бизде йод жетишпейт, ошон үчүн ал үчөө ичиш керек. Пренаталдык скринингден 3 жолу тең өтүш керек. Биринчисинде кан басымы көтөрүлүп кетүү коркунучу, эрте төрөп коюу коркунучу, баланын эненин ичинде түйүлдүк болуп турганда өспөй калуу коркунучу деген коопсуздуктар бар. Аларды эске алыш керек. Биринчи скринингде эле ал УЗИден көрүп, ошол боюнча эсептеп айтса болот. Ал үчүн эртерээк учетко туруп, эртерээк пренаталдык скринингден өтүш керек. Андан сырткары шишик деген бар, көйрөктөрдүн оорусу, инфекциянын пайда болушу, белоктун пайда болушу заарада, кан басымынын көтөрүлүп кетиши, ошолордун ар бирине баш ооруп баштаса, мисалы ичи ооруса, бала кыймылдабай калса, кан келсе, суу келсе, өз убагында жардамга, мисалы медициналык жардам алыш үчүн тезинен жетип барыш керек да. Мунун баардыгы кооптуу белгилер деп коет. Ошол нерселерди биздин Кыргызстанда көп энелер өтүп кетет. Мына өтүп кетет, жок бул коркунучтуу эмес деп эле өткөрүп алып, анан эненин өлүмүнө дуушар болгон учурлар көп. Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн азайтууда кош бойлуулукту пландоо чоң роль ойнойт. Кош бойлуу болуудан мурун аял заты өзүнүн ден соолугун алдын ала текшерип, мүмкүн болчу ооруларды аныктап жана дарылоо зарыл. Очень важно, чтобы женщина обследовалась перед планированием беременности. И тогда беременность пройдет, она пройдет очень легко и безопасно. Вот это очень важно. Или бывает такое, что женщина забеременела,
но ей этот ребенок не нужен. Тогда женщина идет на аборт. А это очень большой риск для здоровья женщины, поскольку это гормональный дисбаланс, поскольку это влияние на ее здоровье, это она убивает этот маленький плод. Да? И с моральной точки зрения, да? С религиозной точки зрения это тоже как бы не очень хорошо. Поэтому очень важно, чтобы женщина точно знала, что да, она хочет эту беременность, да, она желает эту беременность, и тогда за 3-6 месяцев, чтобы она уже потихонечку подготовилась, начинала готовиться к этой беременности. Чтобы была здоровая беременность и чтобы она родила здорового ребенка. Кош бойлуулукту пландоо жана кош бойлуу мезгилде энеге колдоо көрсөтүү үчүн иштелип чыккан ЭМА мобилдик тиркемеси кош бойлуулукту пландоо боюнча пайдалуу кеңештерди берүү, ден соолук абалын байкап, белгилүү бир симптомдор пайда болгондо дарыгерге кайрылууну эскертип туруу, кош бойлуулукка даярдык боюнча маалымат берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Аялдар өзүнүн маалыматын киргизүү менен өзүнө тиешелүү маалыматты алганга мүмкүн. Мисалы үчүн жума сайын кандай дарыларды ичиш керек, кандай витаминдерди ичиш керек, кандай мезгилдер болот аялдын кош бойлуу мезгилинде. Ушул маалыматтардын баарын аял ушул ЭМА тиркемеси менен алганга мүмкүнчүлүгү бар. Кош бойлуулукту пландаштырууда кош бойлуу айымдар же болбосо уже төрөгөн 6 айга чейинки ымыркайы бар аялдарга тийиштүү тиркеме. Бул тиркеменин негизги максаты бул ар бир аялды маалымдуулугун жогорулатуу. Анткени себеби кош бойлуу мезгилде төрөт учурунда көптөгөн кабылдоолорду күтүлүүдө, ошо менен бирге эле кош бойлуулардын же төрөттөн кийинки мезгилинде өлүм көрсөткүчүн төмөндөтүү максатында аял затын аны чөйрөп турган адамдарды жолдошу болобу, ата-энеси болобу, бир туугандары болобу маалымдуулугун ушу кош бойлуулук жөнүндө, кош бойлуулуктун этаптары жөнүндө, кош бойлуу мезгилде кандай макалаларды ээ болуш керек тууралуу берилген тиркеме. Энелердин ден соолугу улуттун бекемдиги, биргелешкен аракеттер аркылуу коомдо маалымдуулукту жогорулатып, ден соолукту сактаган келечекти камсыздай алабыз. Зарема Жейналиева, Асель Сүйөркул кызы, Азия ТВ, Бишкек шаары. Гендерного насилия и вредных практик, ну и, конечно же, по продвижению прав и возможностей для молодежи и девочек. Двигайтесь прямо. 1 километр. Муниципалдык такси кызматы 7 күндүк сыноо мөөнөтүндө күнүнө 300гө жакын буйрутма аткарып турган. Эко таксинин иштөө убактысы саат 9-дан кечки 21:00-гө чейин уланат. Аталган ишкана ата мекендик Нави компаниясы менен келишим түзүп, атайын тиркеме иштеп чыккан. Келишим боюнча шаар бийлиги Нави компаниясы тиркемени 6 ай акысыз иштетет. Айдоочулардын эмгек акысы түшкөн кирешинин 60%-ын түзөт. Экинчи айдан тарта акча каражаты 50%-дан бөлүнөт. Нави таксинин өкүлдөрү бизге 6 айдык мөөнөттү бекер пайдаланууга берген. 6 айдан кийин биз алардын өкүлчүлүгү менен отуруп биргелешип пайызды кандай бөлөбүз. Биз бирок алдын ала эскерткенбиз, ким канча жумуш аткарган болсо, ошого жараша пайызын алат. Биз көбүнчө шаардын бюджетин толтурганы басым жасайбыз. Ал так комиссияны мисалы үчүн мурун Яндекстин алып көрсөк, 13-төн 15-ке чейин деп биз укканбыз. Анын 11-и Яндексте болсо, 2% бул Ош шаарындагы таксопарктардын комиссиясы билебиз да. Ошол пайызды биз 2%-тен 5%-ке чейин Нави менен сүйлөшөбүз. 2-ден 5%-ке чейин. Калганын муниципалдык ишканага жана мэриянын бюджетине түшүргөнгө аракет кылабыз. Жаңы унаалар алынып келингендиктен мындагы тазалык жана коопсуздукту сактоо негизги талаптардын бири. Эгерде талаптар аткарылбаса, унаалардын ишке чыгуусуна уруксат берилбейт. Учурда тиркемени иштетүүдө кыйынчылык жаратып жаткандыгын айдоочулар айтышууда. Анда кардарлардын турган жерлерин табуу кыйынчылык жаратууда. Бизде азыр кыйынчылыктарда мына приложениеде гана анча-мынча катып калган, адрес точно болбогон эле эмелер болтат. Ушуна приложение гана жакшы болсо, жакшы эле болот өзүчө. Анан элдин заказ беришинде, элдин колдошунда жакшы бирок, аябай. Азыр деле өзүңүз көрдүңүз го, заказ биринин артынан бири түшүп атты. Тиркемедеги айтылган кемчиликтер чечилүүдө дешүүдө. Ал үчүн Нави компаниясынын өкүлдөрү Бишкек шаарынан келишип, маселени карашууда. Азыркы учурда биз өзүбүздүн кесиптештер менен Ош шаарына келдик. Ошол кемчиликтерди далилдеп, подробнораак изучать этип,
ошонун баарын чогултуп биз деген азыр разработчиктер менен отурабыз, ошол кемчиликтин баарын чечебиз. Кийин дагы бизге келген сунуш жана өзүбүздүн кемчиликтер боюнча отзывдарды чогултуп, биз күндөн күнгө өзүбүздүн программабызды жакшыртууга аракеттебиз. Мэрия тараптан биринчи жолу ишке ашып жаткан кызматтан шаар тургундары кеңири колдонуп башташты. Учурда жаңы такси кызматтын тазалыгына жана атайын формада жүргөндөрүнө жогорку бааларын беришүүдө. Эми, конечно, өзүбүздөн болсо аябай жакшы болот эле. Такси өзүбүздөн чыкса баардык нерсе турат. Ошол баягы эмеге кеткен акчалар өзүбүздүн мамлекетке калса кандай сонун? Олар эми азыркы заман мурдага караганда кыйда жакшы. Кызмат кылгандары жакшы эле. Жаңы машина да эми, жаңы машина, мурунку таксилер жана Матис, Тиколор, эски машина жолдо бузулуп калышы мүмкүн. Технический кондиционери жок, мисалы, кышында печка иштебеши мүмкүн. Жаңы машина эми, жаңы шаар болгондон кийин, жаңы шаар курулуп аткандан кийин жаңы машина дагы келгени бир чети менин оюмча жакшы деп ойлойм. Белгилей кетсек, аталган такси кызматы учурда Ош шаарында иштеп баштады. Буга чейин бир жума бою акысыз кызмат өтүп келишкен. Учурда 18 унаа кызмат көрсөтүүдө. Келечекте 50 унаага жеткирүү пландалууда. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.